Саламатсыңарбы достор? Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 9 класстары үчүн кыргыз адабият сабагын баштайбыз. Азыр биз силер менен кыргыз элинин тарыхында калган улуу залкар инсандар тууралуу маектешебиз. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы Барпы Алыкулов өмүрү, чыгармачылык жолу. Анын Мөлмөлүм аттуу лирикалык чыгармасы. Сабагыбыздын максаты Жусуп Баласагын жөнүндө билген маалыматтарды кайталап алабыз. Барпы Алыкуловдун өмүрү чыгармачылыгы боюнча маалымат алабыз. Жаңы адабий терминди билебиз. Мөлмөлүм деген чыгарманы угуп, текст менен салыштырып окуйбуз. Урматтуу окуучуларым, эми төмөнкү маалыматка көңүл бургула. Жусуп Баласагын улуу ойчул, акын, саясат таануучу, мамлекеттик ишмер Жусуп Баласагын 2015-жылы айрым маалыматтар боюнча 2016-жылы Карахандар каганатынын Чүй өрөөнүнүн чыгышындагы азыркы Токмок шаарына жакын жерде жайгашкан биринчи борбору Баласагын шаарында туулган. Жусуп Баласагын мындан 1000 жыл мурда эле ар бир адамды өзүнүн диний ишенимдерин, жеке тагдыры үчүн гана эмес, коомдун биримдиги жана мамлекеттин бүтүндүгү үчүн болгон жоопкерчиликке да шайкеш кылууга чакырган. Анын идеялары кыргыз мамлекеттүүлүгү чоң сыноодон өтүп, кайра жаралуу мезгилин башынан кечирип жаткан азыркы мезгилде да актуалдуу болууда. Орто кылымдардын эң билимдүү, энциклопедиялык масштабта ойлонгон инсандарынан болгон. Ал илимдин ар тармагын өздөштүрө алган. Жусуп Баласагындын эреси Кыргыз Республикасынын 1000 сом номиналдык банкнотуна түшүрүлгөн. Балдар, мына ушундай маалыматтан кийин өзүңөрдү текшерип көргүлөчү. Биз силер менен окуган Жусуп Баласагындын куталчу билим эмгегинин үзүндүүнү көркөм айтып бере аласыңарбы? Дептериңерди алып, Жусуп Баласагындын куталчу билим чыгармасындагы бүгүнкү күнгө тийиштүү кандай актуалдуу маселелер айтылгандыгын иликтеп жазып койгула. Эми адабий термин көтөлү. Лирика грек сөзүнөн алынган. Эпикалык, драмалык тексттен айырмаланып, каармандын ички сезимдерин, анын көз карашын, ой толгоосун билдирет. Балдар, бүгүнкү сабагыбызда төмөнкүдөй жаңы лексикалар кездешет. Кубаныч — радость, өкүнүч — сожаление, арзуу — сүйүү — любовь, толкундануу — волнение, түйшөлүү — переживание. Бул аныктама менен сөздөрдү сөздүк дептерге жазып, жаттап алгыла. Эми жаңы темага көңүлүңөрдү бургула. Алатоонун асылдары. Барпы Алыкулов. Кыргыз элинин залкар акындарынын бири. Улуу акын Токтогулдун шакирти. Барпы Алыкулов 1884-жылы күзүндө азыркы Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Ачы деген кыштагында туулган. Барпынын махабат темасындагы Гүл кыздар, Мөлмөлүм, Мырзайым, Лөлүкан, Буракчан, Güzel кыз, Кара көз, Дилбарым, Өзгөчөм, Алтын, Ак жылдыз сыяктуу ырлары эбизге белгилүү. Данышман акын 1949-жылы 9-ноябрда Фрунзе шаарында дүйнөдөн кайткан. Достор, эми силер үчүн Барпы Алыкуловдун Мөлмөлүм деген лирикалык чыгармасынын сөзүнө жазылган обондуу ырды назарыңызга сунуштаймын.
sınır menen. Ekilabın kızıl gül açılganda mölmölüm, bir karasam jürögü çatılganda mölmölüm, mаңдай çaçыңlar kalan jibegingde mölmölüm, senin ışkın balanına tilegingde mölmölüm. Büyüdü mölmöl appagım, alandan sende tappadım, bizde gündünü mölmölümde pakşadım, sekin bassan butungdan, sedan anon çok çıtыңdan, kadam koygun butungdan, kalempir monçok çıtыңdan. Etime düşse can malın, aşkılı otko canamın, nurger bolsun koldu bal, bozdap yürügen balamın, halkımın ajaraşkan, altın emek sağın, ayti gelsip görünü, tak vermet takkan tamağın, bozulandı akşatkan, olur bolbos başbakan, senin bedeni tımşık mağlağın. Hayda bayda bal berbey, ayrır köştün ar berbey, sürüp mal berbey, sürür köştün ar berbey, başımda versem tartuğan alar belen mölmölüm, aşkılıka bir davaca tavar belen mölmölüm, cemal berbey özüm beret dep, bul ölmese kimge gerek dep açalar belen mölmölüm. Балдар, мына ушундай жагымдуу урдан кийин сабактан өзүңөргө жаңы эмне биле алдыңар? Жооп жазып алгыла. Үйгө тапшырма. Достор, мөлмөлүм деген Барпалыкуловдун ырын дагы бир жолу кунт коюп угуп, китептеги текст менен салыштырып, чыгарма боюнча оюңарды 99-беттеги суроолорго таянып жазасыңар. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Баарыбызга ынтымак, тынчтык тилеймин.